Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, силер менен кезектеги физика телесабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыздын темасы астрофизиканын изилдөө каражаттары деп аталат. Сабактын жүрүшүндө астрофизиканын изилдөө каражаттары менен таанышасыңар, телескоптун ар кандай түрлөрүн салыштырасыңар, телескоптордун иштөө принциптерин билесиңер. Ушундай эле бүгүнкү сабакта кездешүү үчүн негизги түшүнүктөрдү айта кетели. Булар телескоп, рефлектор, рефрактор, обсерватория. Негизи эле балдар, астрофизиканын изилдөө каражаттарына кайсылар кирет? Негизи астрономиялык изилдөөлөрдү, астрофизикалык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө 4 топтогу инструменттерди же болбосо аспаптарды колдонот экенбиз. Булар биринчиси оптикалык телескоптор, экинчиси радиотелескоптор, үчүнчүсү спектроскопия жана төртүнчүсү астрономиялык обсерваториялар. Эми ушулардын ар бирине кыскача токтоло кетели. Биринчиси албетте телескоптор. Дегиле телескоп дегенибиз эмне? Телескоп бул асман жарык чыгаруучуларын байкоого арналган оптикалык прибор экен. Телескоп грек сөзү теле дегенибиз алыс, ал эми скопео байкайм дегенди билдирет. Телескоптун негизги түзүлүшүнө кайрыла турган болсок, булар үчөө. Биринчиси ар кандай телескоптун сөзсүз түрдө объективи деп аталган чоң линзалар системасы болот. Экинчиси албетте телескоптордун корпусу же түтүкчөсү. Жана үчүнчү негизги түзүлүшү бул адамдар же болбосо биз байкап көрө ала турган окуляр деп аталат. Бул дагы ушул линзалар системасынан турат. Эми телескоптун пайда болуу тарыхына кайрыла турган болсок, албетте тарыхчыларда эки ой талашта жүрөт. Кээ бир тарыхчылардын айтуусу боюнча немец ойлоп табуучулары жана көз айнек жазуучулары Ханс Липерсгей жана Захари Янсен тарабынан иштелип чыккан дейт. Бирок кээ бир тарыхчылар биринчи телескопту Ханс Липерсгей ойлоп тапты десе, экинчилери болсо аны Захари Янсен ойлоп тапкан деген талаш-тартыштар ушу кезге чейин жүрүп келет. Чындыгында биринчи телескопту жасап жана аны илимий жаатта колдонуп, ошол телескоптун жардамы менен астрономиялык ачылыштарды жасаган албетте бул италиялык улуу окумуштуу философ Галилео Галилейди айтсак болот. Анын 1609 жылы ойлонуп табылган телескобу рефракторлук түргө кирет дагы. Ал телескоптун жардамы менен Галилей Юпитердин 4 спутнигин ачкан. Булар Европа, Ио, Каллисто жана Ганимед спутниктери. Ошондой эле Сатурндун шакектери бар экендигин айткан. Жана ошондой эле күндөгү тактарды дагы ачкан экен балдар. Андан кийинки кеңири колдонулган телескоп албетте улуу англиялык окумуштуу Исаак Ньютон тарабынан түзүлгөн 1660 жылдары. Ньютондун телескобу телескоп рефлектор түрүнө кирет. Ал эми телескоп рефлектор жана телескоп рефрактор дегенибиз эмне? Алардын айырмасы кайсы? Демек жалпысынан оптикалык телескоптор негизинен эки түргө бөлүнөт. Булар телескоп рефлектор жана экинчиси телескоп рефрактор. Булардын айырмасы кандай? Телескоп рефлектор дегенибиз телескоптун объективи бир же бир нече иймек күзгүлөрдөн турган телескопторду телескоп рефлектор деп айтабыз. Демек телескоп рефлектор дегенибиз бул телескоптун объективи бир же бир нече иймек күзгүлөрдөн турган телескопторду айтабыз. Мында силер көрүп тургандай жарык ошол иймек күзгүлөрдөн чагылып, акыры фокалдык тегиздикке барып жана окулярга берилет. Ал эми дүйнөдөгү эң чоң рефлектор бул Ла Пальма аралында жайгашкан, Канар архипелагындагы. Анын негизги күзгүсүнүн диаметри 10,4 метрге барабар экен балдар. Мына бул азыркы кездеги эң чоң телескоп рефлектор болуп эсептелинет. Ал эми экинчиси биз айтып кеткендей телескоп рефрактор дегенибиз эмне? Телескоп рефрактордун телескоп рефлектордон айырмасы
Бул телескоптун объективи бир же бир нече иймек линзалардан турат экен балдар. Демек, телескоп рефлекторубуз күзгүлөрдөн тураса объективи, а мунун объективи албетте бир же бир нече иймек линзалардан турат экен. Мынакей бул жердеги жарыктын чогулушундагы көрүп атасыңар. Жана ал чогулган жарык окулярга берилет. Ал эми дүйнөдөгү эң чоң рефрактор Америка Кошмо Штатынын Йерк обсерваториясында жайгашкан. Анын диаметри 1,2 метрге барабар балдар. Телескоп рефракторлордун бир кемчилиги анын линзалардын диаметри 1,2 метрден аша турган болсо, ал рефракторлордо сүрөттөлүштүн бузулушу байкалат. Мына ушунун негизинде мындан чоң диаметрдеги линзалар чыгарылбайт дагы, андай чоң диаметрдеги телескоптор колдонулбайт. Бирок ушул 1,2 метрлик диаметрдеги телескоптор деле бизге астрономия, астрофизика жаатында өтө көптөгөн маалыматтарды алып бере алды балдар. Ошондой эле азыркы кезде кеңири колдонулган космостук телескоптор жөнүндө дагы айта кетели. Демек, АКШда 1990 жылдын 25 апрелинде космос мейкиндигине Хаббл аталыштагы космос телескобу чыгарылган. Мына элестеткиле, ал 11 миллиард жарык жылына чейинки тереңдиктен маалымат алууга мүмкүндүк берди. Мына карагылачы балдар. 11 миллиард жарык жылы дегенибиз кандай аралык? Муну мындай эсептеш керек. Демек, жарык жылы дегенибиз бул жарык ылдамдыгы менен объект бир жыл учса, мына ошол аралыкты жарык жылы деп айтабыз. Ал эми элестеткиле, демек бул телескоп 11 миллиард жарык жылына чейинки тереңдиктеги объектилерди көрүүгө мүмкүнчүлүк бериптир балдар. Ошондой эле экинчи космос телескобу бул дагы азыркы кезде чоң популярдуулукка ээ болуп аткан Кеплер телескобу. Чыгарылган жылы 7 март 2009 жыл. Массасы 1 тоннадан ашыгыраак, ал 1039 килограммга бар. Узундугу 4,2 метр, диаметри 0,95 метр. Максаты болсо экзопланеталарды изилдөө. Азыркы кезде Кеплер телескобунун жардамы менен биздин күн системасына окшогон күн системалардын жүздөгөндөрү табылды. Ошондой эле окумуштуулар Кеплер телескобунун жардамы менен жашоого ылайыктуу планеталарды дагы изилдөө жүргүзүүдө. Башкача айтканда, биздин жерге окшоп күндөн болгон аралыгы, же болбосо өзүнүн жылдызынан болгон аралыгы жашоо алкагында жайгашкан планеталарды изилдеп, ошондой эле ошого окшогон планеталардын көбүн табып, азыркы кезде астрономдорго, астрофизиктерге абдан көп баалуу маалыматтарды алып берип атат бул телескоптагы. Мына балдар, демек телескоптор жөнүндө мына ушуларды айтсак болот. Бул телескоптор астрофизикада, астрономияда албетте окумуштуулардын абдан эң керектүү каражаттары катары, эң керектүү аспаптары катары колдонулат. Ушу телескоптордун жардамы менен биз азыркы кезде аалам жөнүндө, күн системасынын түзүлүшү жөнүндө, күндүн түзүлүшү жөнүндө, жылдыздардын түзүлүшү жөнүндө көптөгөн маалыматтарды алып отурабыз. Азыр болсо дагы башка аспаптар жөнүндө айтуудан мурун 1-2 суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды уланталы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Объективи линзалар системасынан турган телескоп эмне деп аталат? Биринчи рефрактор, экинчи рефлектор. Демек, объективи линзалар системасынан турган телескоп эмне деп аталат деп айтып кеттик жогоруда эле. Биринчиси рефрактор, экинчиси рефлектор. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бериңер болуш керек. Албетте, туура жооп телескоп рефрактор деп аталат дедик. Демек, күзгүлөр системасынан турган телескоп бул телескоп рефлектор. Ал эми объективи линзалар системасынан турган телескоп албетте телескоп рефрактор деп аталат дедик. Кийинки суроо. Асманга эң биринчи телескопту багыттаган адам ким болгон? Биринчи Исаак Ньютон, экинчи Липперсгей, үчүнчү Галилей, төртүнчү Янсен. Асманга эң биринчи телескопту багыттаган адам ким болгон экен илимий багытта?
Исаак Ньютон, Липерс Гей, Галилей же Янсенби? Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп таптыңар болуш керек. Албетте туура жооп Галилео Галилей. Италиялык окумуштуу Галилео Галилей болгон экен балдар. Жана ал багыттоо жөн эле багыттабастан ошол багыттоосунун жыйынтыгында көптөгөн астрономиялык ачылыштарды тартуулаган экен балдар. Анда эмесе сабагыбызды андан ары уланталы. Азыр болсо радио телескоптор жөнүндө сөз кылалы. Телескоптон айырмаланып радио телескоп дегенибиз эмне балдар? Албетте биз жогоруда оптикалык телескоптор жөнүндө сөз кылдык. Ал эми радио телескоп дегенибиз бул өзү эле айтып тургандай радио толкундуу телескоптор. Булар түздөн түз оптикалык көрүнүштө, же болбосо оптикалык жыштыкта биз жылдыздарды байкай албайбыз. Бирок ошол жылдыздарга радио толкундарды жүргүзүү менен, же болбосо ошол жылдыздардан келген радио толкундарды жана электромагниттик толкундарды кабыл алып, аларды изилдөө менен жылдыздар, же болбосо жарык чыгаруучулар же башка планеталар жөнүндө кеңири маалымат ала алат экенбиз. Мына ошол изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн радио телескоптор кеңири колдонушка ээ экен. Демек, радио телескоптор азыркы кезде ар бир өлкөнүн астрономиялык обсерваторияларында орнотулган. Жана булардын колдонушу абдан чоң тармактарга кеңири колдонушка ээ. Мисалы, Россиядагы РИА Ротан 600 радио телескопу. Ошондой эле эң чоң диаметри 305 метрге барабар болгон Аресибодогу радио телескопту дагы көрүп турасыңар. Андан башка космостук радио телескоптор дагы кеңири колдонулат. Көбүнчө булар космостук спутниктерде, космостук эл аралык станцияларда ушул радио телескоптордун жардамы менен ар кандай объектилерди, алардын аралыктарын, алардын өлчөмдөрүн так аныктоого мүмкүндүк бар балдар. Жана ошондой эле ушул радио телескоптордун жардамы менен азыркы кезде SETI уюму, же болбосо SETI долбоору ишке ашкан. Бул долбоорду түзүүчүлөрдүн, же болбосо долбоорду ишке ашыруунун үстүндө иштеген окумуштуулар бул Дональд Дрейк жана Карл Саган болгон. Демек, SETI дегенибиз бул жерден башка планеталардагы мүмкүн болгон цивилизацияларды издөө жана алар менен байланышка кирүү боюнча долбоор. Демек, электромагниттик толкундарды жөнөтүү менен, же болбосо космос мейкиндигинен келген жасалма электромагниттик толкундардын жасалма түрүн кабыл алуу мүмкүнчүлүгү мына ушул SETI долбоорунда ишке ашат. 1977 WOW деп аталыштагы сигнал кабыл алынган. Башкача айтканда эмне үчүн WOW деп аталат? Ал сигналды шифрден жандырганда ушундай сөз чыккандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Демек, бул сигнал чындап эле башка цивилизациядан келдиби, же болбосо астрономиялык ар кандай кубулуштардын негизинде кабыл алынган сигналбы? Ал азырынча деле так аныктала элек. Бирок негизги факт албетте бул сигналдын кабыл алынышында болуп атат. Ошондой эле азыркы кезде электромагниттик толкун шкаласынын төмөнкү жыштыктарында иштеген дагы гамма телескоп, ошондой эле рентген космос телескоптору дагы кеңири колдонушка ээ. Бул телескоптор электромагниттик толкундардын жогорку жыштыгындагы толкундарды кабыл алуу менен ошондой жыштыктарда толкундарды тараткан жарык чыгаруучуларды изилдөө менен алектенет. Жана ошондой эле астрофизикада дагы кеңири колдонушка ээ болгон бул спектроскопия илими. Спектроскопия алыскы жарык чыгаруучулардан келген жарыктын спектрлерин изилдөө менен дагы ал жарык чыгаруучуларда кандай элементтерден турат, ал жарык чыгаруучулар температурасы кандай жана башка көптөгөн маалыматтарды мына ушул жарыктын спектрлеринин жардамы менен дагы ала алат экенбиз. Демек, спектроскоптор дагы радио астрофизикада кеңири колдонушка ээ. Андан кийин албетте кийинкиси бул астрономиялык мекемелер, астрофизикалык мекемелер болгон обсерваториялардагы астрономиялык изилдөөлөрдө кеңири колдонушка ээ. Демек, асман телолоруна байкоо жүргүзүү үчүн атайын курулган илимий изилдөө мекемелери обсерваториялар деп аталат. Обсерваторияларды курууда дагы негизги шарттарды эске алыш керек окумуштуулар. Алар кандай шарттар? Булар биринчиден күн түнү ачыктыгы, башкача айтканда күнү дагы
түн дагы көбүрөөк ачык күндөр болуш керек обсерватория курулат турган аймак. Атмосферанын тунуктугу, башкача айтканда көбүнчө обсерваториялар тоонун чокуларында курулат. Эмне үчүн дегенде ал жакта атмосфера мындай шаарларга караганда албетте тунук. Бул атмосферанын тунуктугу да астрономиялык изилдөөлөргө чоң таасирин берет экен. Түнкү асмандын тазалыгы, башкача айтканда булутсуз түнкү асман көбүрөөк байкалган жер шарынын бөлүктөрүндө ушул обсерватория курулушу керек экен. Жана ошондой эле атмосферанын оптикалык туруктуулугу. Башкача айтканда температуранын түшүп кетиши, температуранын жогорулашы дагы туруктуу болуш керек экен. Анткени температуранын жогорулашы же болбосо температуранын түшүп кетиши дагы алыскы жарык чыгаруучулардан келген жарыктын так берилишине, же болбосо ошолордон келген информацияны так келишине тоскоолдук кылышы мүмкүн экен балдар. Азыркы кезде археологдор таап аткан көптөгөн археологиялык табылгалар бул обсерваториялар байыркы замандан бери эле курулуп келаткандыгынан кабар берет. Мисалга, Англиядагы Стоунхендж байыркы обсерваториясы. Бул дагы окумуштуулардын айтуусу боюнча астрономиялык ар кандай изилдөөлөрдү күндүн теңелүүнү, күндүн жазгы күн токтолуу, күзгү күн токтолууну так белгилөөдө колдонула тургандыгын окумуштуулар изилдеп таап чыгып атат. Мынакей астрономиялык ошол Стоунхендж таштарынын тизилиш схемасы кандай турат? Демек, бул обсерваториядагы ошол күндүн ар кандай абалдарын так көрсөтүп берет экен балдар. Ошондой эле Германиядагы Гозек айланасы 1991 жылы табылган. Обсерватория эсептөөлөр боюнча биздин заманга чейинки 4900 жыл мурун курулган экен балдар. Андан башка дагы байыркы обсерватория мынакей табылган. Ошондой эле байыркы Грециядагы пирамидалар, бир эле Грецияда эмес, башка көптөгөн өлкөлөрдөгү азыркы кезде табылып аткан пирамидалар дагы астрономиялык изилдөөлөргө түздөн түз байланышы бар деген окумуштуулар дагы аз эмес. Ошондой эле байыркы жыл санактар. Булар дагы демек байыркы адамдардын, байыркы ата-бабаларыбыздын жыл санактарды так түзгөндүгү боюнча, айдык жыл санак, күн жыл санагы боюнча демек астрономиялык байкоолорду жүргүзүп келгендигинен кабар берет балдар. Бул болсо Өзбекстандагы Самаркандтагы Улукбектин обсерваториясы. Астроном Улукбектин астрономия илимине кошкон салымы дагы өтө зор. Ал куруп кеткен обсерватория мынакей Өзбекстандан, мисалы Самаркандка барып калган болсоңор, бул обсерваторияны көрсөңөр болот балдар. Жана азыркы кездеги заманбап обсерваториялар дагы астрономия, астрофизика илимдерине көптөгөн жаңы ачылыштарды тартуулоодо балдар. Мына балдар, демек биз силер менен бүгүн ушул астрофизиканын изилдөө, астрономиянын изилдөө каражаттары менен тааныштык. Анда эмесе ушу менен сабагыбыз да аягына келип жетти окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар, биз силер менен оптикалык телескоптун түрлөрү менен тааныштык, радио телескоптордун кызматын көрдүк жана астрономиялык обсерватория деген эмне экендигин дагы билдик. Анда эмесе балдар, ушу менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.